Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Мен өткөнкү видеолордун биринде самсы үчүн атайын каттама камырларды даярдап, аны тоңдургучта сактап коюу жөнүндө видео болгон. Эми бүгүн суроолор боюнча дал ошол камырлардан самсыларды бышырабыз. Эгер кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүп, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Биз жасаган камыр болжол менен 22-24 даана самсыга ылайыктуу болчу. Дал ушул камырдын бүгүн жарымын бышырабыз. Ошондо 11 самсыга ылайыктап толтурмасын даярдап алсак, ал үчүн мен 300-350 граммдай уйдун этин майда чарчы туурап алдым. Ошондой эле пиязды дагы эттин көлөмүнө жараша, эт канча болсо пиязды дагы ошончо салабыз. Ошондо самсыларыбыз ширелүү болот. 350 граммдай пиязды дагы майда чарчы туурап алабыз. Ал эми уйдун майынан мен 150 граммдай коштум. Бул өзүңүздүн табитиңизге жараша майлуу же майын аз кылып жасап алсаңыз болот. Майды дагы майда чарчы туурайбыз жана самсыларыбыз ширелүү болуш үчүн мен бир даана кызанакты майда туурап коштум. Бул милдеттүү эмес. Кызанактын ордуна жарым чыны суу куюп койсок дагы болот. Ал эми татымалдардан кызыл калемпирди этке, ал эми кара мурчту пиязга кошобуз. Ошондой эле жарым аш кашыктан бир аз азыраак тузду себелеп, жакшылап баардыгын аралаштырып алабыз. Алгач этти өзүнчө жана албетте пиязды дагы өзүнчө эзип алсак, ширелүү болуп жакшы болот. Жакшылап эзгилеп, андан кийин баардыгын аралаштырабыз. Аягында майды, кызанакты, ошондой эле 1 чай кашык кориандр татымалынан кошуп койсок дагы самсыларыбыз аябагандай даамдуу болот. Баардыгын жакшылап аралаштырабыз. Ошо менен толтурмабыз даяр болот. Ал эми тоңдурулган самсынын камырларын 4-5 саат мурун алдын ала тоңдургучтан чыгарып койгон болчумун. Ошондой эле бир күн мурун чыгарып тоңдургучтан муздаткычка салып койсок, камыр канчалык жай эрисе ошончолук өзүнүн сапатын жоготпой жана жайганга дагы ыңгайлуу болот. Камырды жука жайып алабыз, өтө жукартпайбыз. Ортосун бир аз калыңыраак, ал эми четтерин жукараак кылып толук жайып алабыз. Эми камырдын ортосуна болжол менен 100 граммдан толтурмаларыбызды салып, өзүбүз каалагандай формада түйүп алсак болот. Бүгүн бизде тамчы формасындагы самсылар болмокчу.
Камырдын бетин сөзсүз түрдө жумуртканын сарысы менен жакшылап майлап, кааласаңыз сейдананын ошондой эле кунжуттун дәнектеринен себелеп койсок болот. Духовканы алдын ала 200 градуска ысытып, болжол менен 35-40 мүнөттөй бышырып алабыз. Бул албетте өзүңүздүн духовкаңызга жараша болот. Достор, мына ушинтип бүгүнкү биздин аябагандай даамдуу, көрктүү, ширелүү самсыларыбыз дагы даяр болду. Өз колуң менен үйдө жасалган самсыга эмне жетсин туурабы? Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап, жакындарыңыздарга жакшы маанай тартуулаңыздар. Ал эми бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басканды унутпаңыздар жана комментарийге сизге самсынын кандай түрү көбүрөөк жагат, ал туурасында жазып койсоңуз, бизге дагы абдан кызыктуу. Ошондой эле каналыма катталып, подписаться кнопкасын басып, жанындагы коңгуроону жандырып койсоңуз, улам жаңы видео чыккан сайын сизге билдирүү келип турат. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.